сіздерге ортағайдың адам қатары, аға қатары. Зоология жана экология мектебинин негиздөөчүсү, биология илимдеринин доктору профессор Болот Кулназаровдун 65 жылдык мааракесине арналган туруктуу өнүгүүдөгү инновация жана өнөктөштүк, био ар түрдүүлүк, жашыл экономика жана экология аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Иш-чара 23-24 май күндөрү өтүп, ага Пакистан, Казакстан, Өзбекстан, АКШ, Орусия сыяктуу өлкөлөрдүн жана Кыргызстандын жогорку окуу жайларынан илимпоздор, окутуучулар, студенттер жана маркумдун үй бүлө мүчөлөрү катышты. Окууга өткөндөн кийин ар дайым мени менен жакын болуп, баягы түшүнбөгөн нерселерин сурап, кызыгып эме жүргөн. Мен ал мезгилде уже өндүрүштө иштеп калган бир топ тажрыйба бар адам катары болсом керек. Ошон үчүн мени менен көп кеңешчилер. Анан айта турган болсом, мына сапаттары өтө тырышчаак болгон. Көздөгөн ой максатына жетиш үчүн аябай аракеттер жумшаган, баардык күчүн жумшаган. Биз ушул жерде туруп акем көп иштерди аткарып коюптур. Ошолордун баарына күбө болуп атабыз. Эми ошол эмгектерин даңазалап чыгарган окуучуларына, студенттерине, коллективине чоң рахмат айтабыз үй бүлөбүздүн атынан. Конференциянын жүрүшүндө илимпоздор Болот Кулназаровдун биология тармагына кошкон салымы, адамдык касиети, эл аралык илимий байланыштардагы ролу тууралуу баяндашты. Пленардык жыйындарда биологиялык ар түрдүүлүк, экология, жашыл экономика жана туруктуу өнүгүүгө байланышкан актуалдуу маселелер талкууланды. Бул илимий конференцияга 150дөн ашуун илимий макала келип түштү. Аларды биз Ош мамлекеттик университетинин жартысынан жана Скопус базасына кирген журналдардан чыгаруу менен иш алып барып жатабыз. Профессор Кулназаров Кыргызстанда зоология жана экология мектебинин пайдубалын төптөп 8 илимдин кандидатын даярдап чыгарган. Болот биринчилерден болуп жанагы проекттер менен иштөөнү да баштады. Прондумбу же кайсы бир проект менен интернет центр ачыптыр Юго Востокто, мына түштүк чыгышта. Ал жерде жаш балдарга, жалпы эле калуучуларга бүт интернетти бекер үйрөтүп, компьютерный бир класс ачып, мен да ошол компьютерный класста тиги жакта ремонт башталып калды, сен ноябрдын этегинде кел дегенде, мен лет обзорумду ошол жерден баштап кеткенмин. Болот Карамырзаевичтин эмгеги бүгүнкү күндө мына 30 жыл өтсө дагы мына бааланып атат. Себеби жаштыгына карабай, ошол мезгилде ушул биздин биология факультетинде өзүнүн мектебин түзгөн да. Бир дагы ошол мезгилде мугалимдер ушундай мектеп түзө алган жок. Себеби Болот агайдын көз карашы, ой жүгүртүүсү ошол мезгилден артып кеткен, бир 15-20 жылга алыс караган ушундай инсан болчу да. Кулназаров АКШнын бир катар белгилүү университеттеринде иштеп, Европанын жана Азиянын ар кайсы өлкөлөрүндө илимий симпозиумдарга активдүү катышкан. Анын жетекчилиги менен аймактык экологиялык маселелерди чечүүгө багытталган ири долбоорлор жүзөгө ашырылган. 130дан ашык илимий эмгеги, бир нече окуу китептери жана методикалык колдонмолору жарык көргөн. Мына бүгүн конференцияда бүт келген коноктор ошонун эмгеги жөнүндө айтып атат. Канча нерселер жасаган, жаңылыктарды жасаганы, ошондой эле канча мамлекетке барып ошолор менен байланыш болгондору айтылып атат. Жогорку илимий даражаларга жетишип, эл аралык тажрыйба топтогон профессордун инсандык касиеттери тууралууда иш-чарада көп айтылды. Анын шакирттери устатынын жөнөкөйлүгүн, талапты катуулук менен айкалыштыра билген тарбиясын эскерди. Агай өзгөчө инсан болчу. Себеби дегенде агай өзүнө биринчиден өзүнө талапты катуу койгон агай. Экинчиден окуучуларына андан беш-беттери катуу талап койгон агай. Бизди өтө катуу тарбиялаган, бизге дүйнөгө болгон көз карашыбызды өзгөрткөн, тууралаган киши болгон да, өтө таза киши болгон. Иш-чара илимпоздордун, адистердин жана жаш изилдөөчүлөрдүн тажрыйба алмашуусуна, өз ара кызматташтыкты бекемдөөгө өбөлгө түздү. Конференцияда сунушталган баяндамалар жана талкуулар аймактык гана эмес, глобалдык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлөрдү илимий негизде чечүү жолдорун издөөгө багытталды. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.